суға су боюнча көтөрөйүн дедим эле. Былтыр ушул октябрь айында өкмөткө кайрылдым эле протокол тапшыруу менен, бирок аппарат протоколун тапшырманы жоготуп таба албай жатат. Жообу жок өкмөттөн дагы. Мен ошол Төрөбаевге кайрылдым эле. Быйыл дагы эмелерди маалымат алсам, дагы эле ошо Зеленый Гай айылында насосын алмаштырбаптыр. Себеби 82 гектар ошол жери бар экен, 82 гектар сугарылбай жатат. Төрөбаевге кайрылсам, ал болсо эме дейт, бул биздин баланста эмес, айыл өкмөттүн балансында дейт. Бул кандай? Бул Төрөбаев өзү негизи өкмөттүн башында турса, так? Анан ошол бир эле жумуш кылат, ошол жерди иштетиш керек да. Бул Минсельхозго, анан өкмөткө да карайт. Анан кантип булар жөн эле бул киши ошол айыл өкмөткө шылтап коет? Бул туура эмес. Мен ойлойм, ошон үчүн президентке да кайрылат элем, ошол өзүбүздүн ошо президент аппаратыбызды карап көрөбүз. Ошол өкмөттүн орун басары туура эмес мамиле кылып атат. Мамлекеттик мамиле эмес бул. Бул жеке, бул кандай бир ведомственный мындай көз караш болуп атпайбы? Бул туура эмес. Ошон үчүн мен маселени кабыргасынан коем. Же болбосо насосту коесуз ошол жерге, же болбосо ошол Төрөбаевдин жоопкерчилигин карап бергиле. Себеби бул маселе уже бир жылдан бери, ошо бир жыл эмес, былтыр кайрылдым эле, ошо быйыл уже баардыгы сугарып бүттү. Бул Зеленый Гайдын 82 гектары ошол иштелбей жатат.